Сонун идеям бар деп айтканда, эгерде сен идеяң болсо, сен мындай акыбалда турбайт болчусуң депчи. Ар бир абрикос жок дегенде эле 40 килограммдан 4 чакадан берсе, аны сатсак, буюрса ушул поляда жып айдап жүрөбүз деп мындай кыялданчыбыз да. Сиздер сурайсыздар бар канча каражат менен башталган депчи, мисалы Россияда иштеп жүргөн биздин Кыргызстандын жарандары, достор, балдар чалат. Айылда жерибиз бар эле, бизде бак тиксек деген оюбуз бар эле депчи. Эң биринчи жакшы жаңы машинаны бука байлап, букадан сатып алганбыз. Бука прибыльный. Салам алейкум, коллегалар. Биз Ысык Көл областынын Жети Өгүз районунун Саруу деген айылында турабыз. Азыр укмуштуудай керемет кооз жерге келдик. Бул жер абдан сонун жер экен. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде кокон гиляс, орусча черешня, вишня деп мындай да тап койсоң болот да. Андан башка алма бак бар экен. Карагат, абрикос, анан алмурут өсөт экен. Ушул аянтчада көлдүн жээгинде. Ушул жердин ээси Азамат байке жаныбызда турат. Салам алейкум, кандайсыз? Ассаламу алейкум, Айтманбек, кош келиңиздер. Кош келдик. Буюрса, жакшы. Азамат байке, абдан сонун жер экен. Мен мындай чоң аят жерге биринчи жолу келип атам негизи. Абдан жакты. Бул жер кантип түптөлдү эле, кантип башталды эле башында? Бул жер биздин үй бүлөбүз менен чогуу өздөштүрүп башталган жер. Башында жайыт жер болуп жүргөн жер эле. Анан ошону лесхоздон арендага алганбыз. Бак тиккенге кызыгып эле четинен өздөштүрүп отуруп, ушул иштердин башы 11-12 жыл мурун башталган. Азыр бул сиздер көрүп турган 12-жылдын жыйынтыгы. Кокон гиляс, бул кокон гиляста жүрөбүз. 12 жылда ушундай бийик болуп өскү экен да. 12 жылда асты ушундай бийик болуп өстү. Арты курагандар болду, такыр өспөй тургандар бар. Анан кокон гилястын бир мындай кызыктуусу, бул көбүнчө түштүктө, кадам жайда көп тигилет. Анан биз ошол жактан алып келгенбиз көчөттөрүн. Эми кадам жайлыктар эгер азыр көрүп аткан болсо, таң калат да. Бул кадам жайда бир ай мурун гүлдөп бүткөн да. Бул Ысык Көлдө бир айга кеч бышат. Ошол мындай айтканда плюсу бар деп айтсак болот. Эми ошол эле маалда бул кокон гиляс мындай көп оорулары көп, ар кандай түшүмдөй дагы деле ушунчадан бери иштеп атып, дагы деле мындай толук түшүнүп бүтө элекпиз да. Кээ бир жылы такыр түшүм байлабай калат, кээ бир жылы ооруп калат, оорулары көп. Бул салыштырмалуу, өрүккө салыштырмалуу абрикос көлдө аябай көп жайылган. Абрикос аябай жөнөкөй. Абрикосту көп ооруга чалдыга бербейт, түшүмдү көбүрөөк берет. Булар баасы кымбат болгону менен, мисалы үчүн абрикосту бир 2-3 жолу дарылап карасаң, муну 10 жолу дарылаш керек, 8 жолу дарылаш керек. Жакшы жыйынтыкка жетиш үчүн. Ошол азыр гүлдөп аткан убагы, гүлдөп толук башталып элек, жаңыдан гүлдөп аткан убагы. Гүлдө ушул массалык турдо көп өстүрүлө баштады. Көлдө эми жаңыдан башталды, жаңыдан элдер кызыгып азыр тигип атышат. Эми массовый түрдө эмес, бирок көп эле. Биринчи болуп баштагансыздар ошо. Биз биринчи алдыңкылар менен чогуу башталган да. Алдыңкы чоң Ысык Көл боюнча 3-4 бак бар, ошолордун бири биздики деп айтсак азыр болот. Ага чейин негизи өстүрүлүп жүрдү эле ушул? Ага чейин мындай чоң масштабта өстүрүлгөн деле жок болчу да. Ар бир үйлөрдүн алдында 2-3төн болуп өскөндөр бар эле. Демек, климаттык шарт көлдүкү туура келет. Көлдүн бүт жери эмес, эми саналуу жерлер туура келет. Сүт сезону башталды. Сүт багыты да аябай жакшы өнүгүп атат. Жумушубузду жеңилдетиш үчүн, убакыттан утуш үчүн, анан жумушту автоматташтырыш үчүн бизге ушундай сүт сааган аппараттар керектелет. 1 жыл мурун уйсаган аппарат сатып алган болчумун, Ватан Мак деген марканыкын, турецкий. Абдан жакшы экен, 1 жылдан бери жакшы иштеп атат. Уйсаган аппарат кимге керек болсо, Ватан Мак деген марканык менен сатып алсаңыздар болот. Ушундай 2 уйду бир маалда сааган түрү бар, анан 1 уйду сааган түрү бар да. Мен ушундайын алган болчумун, вакуумный деп алган болчумун, май менен эмес. Анан эмнеси жакшы?
көтөрбөй, артында да дөңгөлөгү бар да. Аябай ыңгайлуу. Вакуумный деген аябай жакшы жөнөкөй аппарат болот экен. Анан масляный да болот экен, кыргызча май менен. Мен фермер деген промокод менен келсеңиздер, сиздерге ар бир аппаратка 1000 сомдон скидка болмокчу. Телефон номерлер жазылды. Адрес болсо Новопокровка, Ленина 308. Биз болсо уланта берели. Азыр биз өрүк бактарга келдик. Анан мен сурайын деген аянт, канча аянт жер байке бул жер? Бул жер бардыгы болуп 50 гектар тегерегиндеги аянт жерге тигип ошону өтөбүз, аракет кылып. Башында эле башталганда эле? Жок, башында башталганда 10 гектар менен баштаганбыз. Ушул эң биринчи тигилген, ушул өрүктөр тигилген да. Анан жанагы көрүп кеткен кокон гиляс менен өрүк биринчи тигилген. Муну баштап атканда бул эми 12-жылдын жыйынтыгы да, муну баштап атканда аябай кыйынчылыктар баштан өткөн, суу жок, свет жок. Ага чейин өзүңүздө тажрыйба болгон болчу да, баягы жаш кезде, бала кезде багбанчылык, тала иштери. Биздин өзүбүз эмес, биздин үй бүлө менен эле огородубузда бактарды карап ошол бакча менен опутубуз, кызыкчылыгыбыз бар болчу да. Мисалы үчүн 4-5 түп үйдө абрикосубуз бар эле, айылдагы үйүбүздөчү. Анан ошол маалда эле аны терип сатчубуз да, анан сатканда мындай жакшы эле тыйын болуп калчу да. Анан ушундай кыялыбыз бар эле. Эгерде ушундай абрикостон, өрүктөн 1000 түбүбүз болгондо деп Аллах Таала жаштын тилегин берет деген чын экен да. Биз кичинекей чакта кылган тилектерибиз ушул күнгө чейин баары эле ишке ашып келет да. Эгерде 1000 түп ушундай абрикос болгондо деп деген кыялдарыбыз кичинекей чакта бар эле. Анан орундалды. 1000ден ашык түп ушундай түшүмгө кирип калган абрикос бар азыр. Демек, ага жетүү баягы мотивация кандай, каяктан келип атты дейм да. Эми мотивацияны атабыз, үй бүлөбүз, агаларыбыз баягындай бул үй бүлөбүздүн бул жалпы бизге тиешеси жок. Агабыз, бир туугандарыбыз менен ушул деңгээлге жеткирдик. Анан эми көбүнчө мотивация мындай болчу да, күлө беребиз азырчы. Калькулятор менен эсептейбиз да, көчөттөр тигип аткандачы. Мисалы үчүн кокон гиляс ошондо эле базарда 100 сомдон болчу да. Акчасын эсептейбиз. Ал акчага дагы 7 жылдан жетебиз, бирок ошондо эсептеп, улам мотивация алчубуз да. Момча мисалы үчүн ар бир абрикос жок дегенде эле бир 40 килограммдан 4 чакадан берсе, анан аны сатсак, буюрса ушул поляда жып айдап жүрөбүз деп мындай кыялданчыбыз да. Эми жакшы кыялданган жакшы болот экен. Ойлогон убакта жеткен жок, бирок ошолго акырындан келе атат да. Бул канча убакыттан кийин түшүм бере баштайт? Отургузулгандан кийин көчөтү. Эми могул ушул биз карап турган ушул майский деген сорт, майский деп эрте быша турган. Түштүктө май айында Өзбекстанда майда бышып сатыкка чыгат. Бул болсо бизде майский деп коет, ооба. Бахор деп да коет. Жана бахор гүлдөгөн убакта жана бахор деген жиде гүлдөгөн бахор деген сорт да кыскасы. Майда бышса бизде болсо июнда 1 айдан кийин кеч бышат. Валовая третья деген сорт 3 деп коюшат, бычий сердце деп коет. Ар кандай айтышат, ошол сорт болсо августта бышып калат, августтун башында. Сорттордон мындай айырма кайсы сорт ыңгай келет деп башында пландадыңар беле же? Жок, башында аябай мындай изилдеп, аныктап пландабай эле ошондой тигилип калган. Бирок жакшы эле болуп чыкты, кандай айтсак экен. Башка сорттор деле негизи келип отурса өсө бермек, Башка сорттор жок, эми өскөн өсөт, бирок бул валовая третья деген сорт бул Азияда 64-жылдан бери экен, ошондой укканбыз. Ошончо жылдан бери, ошол жылдардан бери өсүп өзүн жакшы көргөзүп келаткан сорт. Анан эми башка сортторду дагы көрүп, акырындан көрүп атабыз. Мындай жаман да эмес, жакшы да эмес, тең эле ушундай эле келип атат ал сортторду эле. Достор, биз бассейнде турабыз. Суу сакталган жерде. Бул кандай жасалды эле?
Могу ушул бассейн турган жер мындай эң дөң анан кум жер болчу. Анан кумдун ортосун ойдуруп экскаватор техника алып келип. Анан салафан салып туруп суу куйганбыз биринчи. Анан ал салафандар жыртыла баштагандан сетка жайып туруп кайра жука цемент куйганбыз. Эми эгер урматтуу достор ким мындай ушундай бассейн саламыз, көлмө салам дегендер болсо, убара болбош үчүн геомембрана деген окат бар экен. Биз убагында аны билгенде, эми ал 12 жыл мурун Кыргызстанда жок болчу ал. Ошол калың салафанды эле бир салып кетсек, биз убара болбойт болчубуз. Азыр бизде кичине суубуз потеряга кетип атат да. Тиги жөнөкөй эле салафан менен жасаганбыз. Ал салафандар 1 жылдан кийин эле мындай сынып, учуп шамалдан ошентип эле жок болуп кете берет экен. Жерге сиңип кетип атат. Азыр жерге суубуз сиңип кетип атат. Муну эми кайра убара болуп мына карап туруңуздар. Биринчи салафан менен бир жасадыкпы? Андан кийин бир цемент куйдукпу? Аныбыз да жакшы болбой атат. Азыр кийинки жылдарда прибылыбыз туура келип калса, бүт баарын сууну агызып туруп, геомембрана менен кайра каттап чыгабыз. Ошо менен жакшы суу сактагыч болуп калат деген ишеничтебиз. Ушул бассейн баардыгын сугарып кеткенге жетет. Баардыгын сугарганга капель нарушение кылса жетет деген болжолубуз бар. Азыр болсо бул арыктар менен сугарылат да? Азыр арыктар менен сугарылат. Суу жайында жетпей баратканда ушул суудан дагы кошуп насостор менен айдап сугарып баштайбыз. Бирок келечекте баардыгын тамчылатып сугарганга өтөбүз. Бул объем канча куб? Объем 2000 куб батат деп эсептелген бул жака. 2000 куб. 50, анан тереңдиги 2 метр деп. Азыр ал суу бул жакта жок. Бир 50 сантиметр эле суу бар. Суу тага эмес да, баягы кезек келгенде алып толтуруп койгон. Суу ошондой болот да. Суу мисалы үчүн кээ бир убакта суу баягындай полянын баары сугарылбаган малда, суу кененирээк болгон малда толтуруп алабыз. Анан суу тартыш болуп атканда ушул сууларды кайра кошуп, ушул сууларды сугарып кетебиз. Биз өзүбүз агроном эмеспиз, бирок мындай бак сүйүүчү, бак өстүргөн жакшы көрүүчү адам катары айта турган сөзүбүз, кеңешибиз бар. Бул бакты деген адам жакшы көрүш керек да. Жакшы көрүш керек. Да баса белгилеп, адам бир нерсени жакшы көрсө, ошого көңүл буруп, мындай кандай өсүп атат, эмне болуп атат болду экен деп биз ошондой азыр ошондой эмеге болуп калды. Мындай бакты карап суусай баштады, кичине ооруп баштаптыр. Что-то бир нерсе жетпей атат деп уже ошондой түшүнүп билип калдык да. Анан деген андан кийинки да бак менен иштейм дегендерге дагы сунушубуз агроном менен иштеш керек да, күчтүү адис менен. Эч качан өз оюңу менен ойлонуп, могу мисалы үчүн көп дарыларды реклама кылат, көп удобрениялар реклама болот. Бирок эң жакшысы биз азыр ошого өттүк. Башында биз да ошондой көп жаңылыштык кылдык. Агроном менен сүйлөшүп, иш кылып, ар бир жердин топурагын анализге берип, жалбырактарды анализге берип, анан ошого жараша буларга мамиле кылыш керек да. Жерге жыл сайын берип турасызбы анализдерди? Жерге жок, жыл сайын бербейбиз, бирок берилген. Ошол анализге жараша дары-дармектер берилген. Ошого жараша иш болуп келатат. Ошол айтайыл дегенибиз, жакшы адис менен ким бак иштетем десе, эң биринчи жакшы устат же жакшы адисти эмесине кармаш керек да. Күчтүү агрономдун кеңеши керек. Болбосо азыр эми көп туура эмес кеңештерди көп алып алат. Болбосо интернеттен мисалы үчүн туура келбейт да. Мисалы үчүн кээ бирлери көп азыр интернетте көп огороддон мындай 4-5 сотый огороддон алган жыйынтык менен бул чоң аянттан алган жыйынтык, мисалы үчүн 4-5 сотыйга кылган мамилени мындай жерге кыла албайсың да. Мындай чоң жерге кылган мамилени 4-5 сотыйга кыла албайсың. Анан обрезка, кесүү деген бар. Кесүүдө дагы мисалы үчүн бирөөнүкүн бирөө ката дейт, бирөөнүкүн бирөө жактырбайт. Бирок эми обрезканын 100дөн ашык, 500дөн ашык түрү бар да. Ар ким өзүнө жараша, эми бул тарбияда. Ар ким өзүнө жаккандай обрезка кылат. Ошондой кесип буто кыйыштыруу деп айтса болот да. Өзүнө ылайыкташтырып тарбиялап. Өзүнө ылайыкташтырып. Эми бул туура мындай ушундай болуш керек, мындай стандарт деген сыяктуу нерсе жок экен да. Мол бакты классический садоводство деп коет, классикалык баягындай традиционный илгерки чоң ата бабалардын багы. Мунун
момундай болуш керек деген мыйзамы жок да. Биз ушундай кылып атсак, кээ бирлер такыр бөлөкчө кылат. Бирок аягы жыйынтык кала берет. Мунун көп жолдору бар. Бирок биздики могу сиздер көрүп турган техника менен дары чачканга, техника менен кирип эмесин тергенге, техника менен кесип бутаганга, техника менен түбүн жумшартканга ылайыкталып жасалган да. Муну балким бирөө мисалы үчүн чакан үйүндө 5-10 сотый, 20 сотый жерди иштеткендер мунун кесилиши туура эмес экен же бир нерселер туура эмес деп ката табышы мүмкүн да. Ошол түшүмдүүлүк жактан деле болобу? Мисалы 50 сотка иштеткенде түшүмдүүлүк көбүрөөк табат да, мисалычы. Ооба. Анан ушул эле чоң гектарлар, чоң аянтчалардан ошондой түшүмдүү деле алса болобу? Сотка менен ошондой же айырмачылык деген соткалардыкы түшүмдүүлүк. Эми кичинекей жерге бөлөкчө мамиле кылып көбүрөөк түшүм алса болот. Мисалы үчүн Кадамжайда биз өзүбүз көргөн жокпуз, бирок угуп мындай көргөн кишилер айтып берген. Өзүбүз терип алдык, биздин багындай гилясты алып жүргөндөрчү. Бир бактан 800 килограммга чейин биздин көзүбүзчө Кадамжайда терип алгандар бар экен. Алардын канча багы бар экен деп сурасаң, 4 багы бар экен дейт да үйүндө. Эми ал 4 багын бала карагандай карап, мындай жакшы мамиле кылат. Балким Кадамжайда ошол багы бар кишилер бизди көрүп калышы мүмкүн. Көрсө, эгер бакчылар бизди көрсө, ийгилик бак иштетебиз дегендер болсо, жардамга, кеңешке даярбыз. Байке, мага эмнеси кызык болуп аткан, басып жүргөн жерибиздин баары эле ушундай кум экен да. Анан бул аянт ушундай кумдуу жер беле негизи. Ооба. Бул жер деген баничетти төмөн жер деп коет да, кумдуу жер көп эме, көтөрүмдүүлүгү азыраак жер болуп келет да. Ушундай кумдуу жерге эми өс ала тургандардан ушу өрүк же болбосо дайнектүүлөр деп кыргызча айтат, косточковый деп орусча айтат. Ошол косточковыйлар мындай башка культураларга салыштырмалуу косточковыйлар өсө алат да. Эми буларга деле жакшы жер болсо жакшы, бирок кумга мындай күчтүү чыдамкайраак келген сорттор ошол өсүп атат. Чөп өсчү эмес же чөп өсчү эле? Жок, чөп деле өсчү эмес бул жерлерде. Азыр көлдүн жээгиндеги эле кумга эле окшош. Жок, эми анчалык кум эмес, топурак аралаш. Анчалык кум эмес. Суу маселеси? Суу маселеси, бизде суу маселеси чоң көйгөй. Азыр суудан дагы деле мындай суу эмне болот деп күндө коркуп, суунун үстүндө ойлонуп турабыз да. Ошол себептен быйыл 5 гектар жерибизде азыр капельный орошенияга өткөрүп атабыз. Азыр эми оюбуз бар, мындан ары болушунча капельный орошенияга өтөбүз деген, өтүш керек деген ойдобуз. Суу бул жакта насосный станция бар, илгерки Союз малында салынган. Ошол жактын суусун пайдаланабыз. Жок, ал гөлдөн, жок, гөлдөн алынган суу. Жанагы кара көлдөр бар, ошолордон келет суу. Булар суу канча убакытта бир талап кылып турат? Мол өрүктү биз деген эме арычный деп коет, арык менен сугарабыз. Бир жылына негизи колдон келсе 10го чейин сугарып берсек, бирок биз бир 6-7 жолу сугарганга аракет кылабыз. Бир жылда? Бир жылда. Демек, мындай кургактыкка туруштук берет экен да, көп убакытта. Эми туруштук бере ала турган, башкаларга салыштырмалуу кургакка көтөрүмдүү болуп келет өрүк. Өсүп ала турган. Мисалы чөптөр болсо күйүп кетет, азыр суу келбесе саргап кетет да ушул. Жок, бул жерчи, бул жак деген мындай инфраструктура деп коет го. Бул жак башында такыр эле жер болчу. Азыр Полянын четине чыкканда салыштырып бир көргөзсөк болот. Эми мол бактар тигилип, көлөкө түшкөнү, жашыл чөптөр өсүп, мындай кыргоол, ар кандай жаныбарлар, коёндор арасына келип, ошондой. Ушунун аркасы менен көп нерсе мындай көп мындай чымчыктар көбөйүп келип, түрлөрү ошондой болуп атат да. Бул гүлдөгөндөн кийин баягы гүл ачып, жалбырак пайда болгондон кийин көлөкө болуп калат турбайбы? Ооба, көлөкө түшөт, жакшы болот. Азыр эми жазда эчтеке өсө элек. Азыр өскөндө кадимкидей эле жашыл болуп, кадимкидей эле жакшынакай болуп калат. Ооба. Сиздер сурайсыздар бар, канча каражат менен башталган депчи, мисалы нөлдөн ушундай чоң бакчаны, 50 гектардык бакчаны жасап кетпесе да, жок дегенде мисалы жаңыдан бир сотка менен деле баштаса болот, туурабы? Ооба. Өзүнүн бакчасын баштаса болот. Кааласа бир жер 1 гектар жер мисалы арендага алып же сатып алып баштап кетсе да болот да. Анан кантип башташ керек? Канча каражат кетти эле сиздердин
Эми биздики каражат жагына келгенде, биз ушуну баштап атканда андай деле көп каражатыбыз жок болчу. Биз бар нерсе менен баштаганбыз эң биринчи. Мисалы ошол баштап аткан кезде мен эжем Украинада иштечү эле. Агам Бишкекте иштечү. Биз болсо бука байлачубуз да. Көп жыл бука байлап, букадан жакшы пайда таптык. Бука байлап, союп сатчубуз. Канча жыл иштедиңер? Бука байлап 6 жылдай иштедик. Эң биринчи жакшы жаңы машинаны бука байлап, букадан сатып алганбыз. Бука прибыльный. Бизде да көп көрүүчүлөр бука кызыгышат. Анан бука кызыккандар болсо, бука жакшы, байлаңыздар. Буканы ким байласа, 6 айдан кем эмес, 6 айдан 1 жылга чейин байлайбыз деп расчет алла. Болбосо кыска бир закону бар бука байлагандардын. 1 тонна жем жедириш керек. Bir bukага 1 tonna жем жедириш керек, ооба. Муну бөлүп күнүнө 6 килограммдан жем бергенде, 3 килограммдан 4 килограммдан берип отуруп 6 килограммга жеткенде ошондо 7 айда жеп бүтөт 1 тонна жемди. Бул кыскача эми букага өтпөйлү бакта жүрүп. Эми бирок сиздер фермерлер, бул жакта көп фермерлер экен. Бука байлап жүрүп, ошо букадан түшкөн прибыльдар салынган. Эжем Украинада иштечү эле, ал эжем салган прибыльдар. Агам Бишкекте иштечү эле. Агам салган, эми үй бүлөбүз да бул жакта, үй бүлөнүн салымы. Анан биздин тилекке каршы тигип атканда сорт тандаган мүмкүнчүлүгүбүз болгон эмес да. Чын айталы, өрүктү 2000 өрүктү карызга алганбыз. Могул ушул турган алманы карызга алганбыз. Ушул турган алманы алмурутту карызга алганбыз. 4-үнчү тиккенден кийин 4-5 жылы кутулганбыз да. Анан биз азыр жакшы көп сорттор бар, тандаган киши мындай тандап тиксе болот, бирок биз бар сортторду ким карызга кайсы сортту берсе, ошолорду тиккенбиз. Анан бакты башташ үчүн мындай дагы урматтуу досторго айтып кеткибиз келет. Колунда эмне бар болсо, каякта турса, эмне кыла алса, ошону кылыш керек да. Мисалы үчүн бар нерсе менен ишти башташ керек. Мисалы үчүн аны баштаганга көп каражат керек деп токтобош керек да эч качан. 5 бул бактык ушундай экен, 5 бак тиккенге мүмкүн болсо тигиш керек. Анан жакшы көрүп, сүйүп караш керек, булар акырынан чоңое берет. Анан мисалы үчүн көбү деген мен кредит алышым керек же өкмөт арзан кредит бергенден тигем, болбосо деген бирдемем өтсө же бизнесим чоңойгондон кийин тигем деп бул бакты артка жылдырбаш керек да. Тиккенге мүмкүнчүлүк болсо батыраак тигип кое бериш керек да, жаздан калбайчы. Ошол сунушту айтабыз. Айтып коет го. Сон идеям бар. Бирок акча жок деп. Жок, антпеш керек. 20 жыл өтүп кетет анан. Жок, идея болсо, эгер ошол идея мындай бир эмеден уктук элек. Сон идеям бар деп айтканда, эгерде сен идеяң болсо, сен бул мындай акыбалда турбайт болчусуң депчи. Идея сонун болгон идея, ал иштеп баштаган идея, сон идея да. Демек, жол ушул экен. Жол ушул. Кимдин сонун идеясы болсо, ошону кыла алышынча кылыш керек, кичине болсо дагы. Биз ошондой ойдобуз. Мага кызык болгон ушу алмабакты сурагым келип атат да. Бир жакшы мындай орточо бак канча килограммга чейин берет же ал сортторго жараша? Бул деле жанагы эмедей. Мисалы үчүн могу традиционный алмабак, классический эмес, классический интенсивный эмес. Бул алмалар азыр болжолду бир баарын мисалы үчүн 600-700 түптөй алмабыз бар, түшүмгө кирип калган. Баарын мисалы үчүн 150-200 килограмм бергенде алмалар бар. Ошол маалда эчтеке бербегенде алмалар бар да. Ошону менен средний салыштырганда бир шүгүр эле, жакшы эле болуп берип эле келатат да. Ар бир алмалар бир жакшы бергендери 40-50 килограммдан берип калды. Клиенттер кимдер? Сатып алуучулар. Сатып алуучулар биякта бир мыйзам бар экен. Биз муну кийин түшүндүк. Муну бизге мурун сурасак бир агаларыбыз айткан. Бул өтө иштей турган мыйзам. Качан сиздердин сатыла турган продукцияңыз болсо, ала тургандар өзүлөрү таап келет. Бул жак деген жол алыс, айылдан 20 километр жаман жол менен келесиң, өзүңөр көрдүңөр. Бирок түшүм бышып калган кезде ушул жакта күндө 5-6дан киши келет. Күн сайын. Жолду өзүлөрү таап келет, күн сайын келет. Эми түшүм алынып бирөөнү багындай кол берилип бирөө алганга чейинчи. Эми ушул күнгө чейин туруп кала деле, өтпөй калаган деле күн боло элек. Жок, мен дегеним кардарлар мисалы экспортко кетеби же? Россияга кетет, Россияга, Казакстанга кетет. Жергиликтүү сатып алуучулар алат, алып барып сатат. Россиядан түз бияка келбейби?
Россиядан түз келе элек ошо түрк туугандар бар эле, ошолор көп өрүгүбүздүн көбүн ошолор Россияга алып барып сатып жүрөт. Турциядан келип? Жок, Бишкекте жашаган түрктөр, Карабалдыда жергиликтүү экен да? Жергиликтүүлөр Россияга алып барып сатат. Өзүбүз алып барып сатканга көп эле сунуш айтып атат, бирок алыбыз, убактыбыз жетпейт дагы. Бирок оюбуз бар. Мынакей коллегалар, ушундай такыр жерде, эчтеке өспөгөн жерди ушундай татынакай алмабакка айлантып койсо болот экен да. Алмабак жана башка түшүмдүктөрдү дагы өстүрүп, өздөштүрүп кетсе болот экен. Коллегалар, буюрса жаңы YouTube канал ачылып атат. Байкелердики аты Ойгон деген канал болот. Ошол жерде багбанчылык, мынакей ушул бактар боюнча, өсүмдүктөр боюнча маалыматтар берилет. Эмне себептен деп сурасак, Байкенин өзүнүн жардам катары ушул тармакты өнүктүргөнгө элдерге өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн башынан өткөн баягы катачылыктар болгон, анткени 12 жыл деген бул оңой нерсе эмес, аябай көп эле убакыт негизи. Мындай ойго келдик да, биз өзүбүздүн көп ушул талаачылык менен жүрүп, колубуз деле көп бошой бербейт, бирок ошол эле маалда Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчунан дайыма бизге дыйкандар, фермерлер чалып иштейм деген аракет кылгандар чалат. Россияда иштеп жүргөн биздин Кыргызстандын жарандары, достор, балдар чалат. Айылда жерибиз бар эле, бизде бак тиксекпи деген оюбуз бар эле депчи. Анан ар бирине бирден эме кылып отуруш оор болот экен да, ар бирине бирден түшүндүрүп айтып берип отуруш. Эми биз YouTube канал ачып, ошол жака баарын толук ачык, мындай жашырбастан ар кайсы культураларды бизде бар. Карагат, алма, өрүк, кокон гиляс жана ошондой эле техникаларыбыздын баарын ачык ушул жака чыгарабыз да. Толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошондой жасайбыз дегендер жасай берсе болгудай кылып ошондой ойдобуз да. Техникалар көбүн биз өзүбүз жасадык. Сатып алганга шартыбыз жок. Эми сатып алганга шартың жок болгондо жакшы экен да, өзүң жасаганга туура келет да. Анан өзүбүз жасап, бузулуп, кайра жасап отуруп, мындай бир жакшы иретине келтирип калган убагыбыз, ошону Кыргызстандагы ар кайсы туугандарыбызга жеткирсек деген оюбуз бар. Эмне кылышты билесиздер? Коллегалар, шилтеме YouTube каналга комментарийге бекитип коем. Жана ушул видеонун жазылмасында болот. Ийгилик Азамат байке. Сизге ийгилик, рахмат келгениңерге. Кубанычтабыз. Дагы буюрса келе беребиз. Жарайт, жакшы. Түшүмдүү убагында келиңиздер, кызыктуу болот.